Пенсия жашында болсо да жаш кыз келиндерден озуп, тыным албай, калк кызматын аркылап келаткан Мастура Надирова 1959 жылы Рават айылында жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепти кошуна айылдан аяктап, ата-энесинин шарты менен турмушка чыгып кеткен экен. 4 тууганбыз, 4 тууган эң кенжеси болгонмун. Атам тегирмен иштетип, эң кыйынчылык мезгилдерде элге жардам берип жүргөн. Биз да жаш кезибизде тегирмен тартканга жардам берчүбүз. Энем болсо ошол талаачылыкта иштеп, согуштан кийинки мезгилдерде тылда иштеп, Барака Ишмырзаева деген атактуу эжекебиз болгон. Ошол эже менен бирге трактор айдап, талааларда иштеп жүрүшкөн. Эмгек жолубузду комсомолдук бригадада иштеп баштаганбызда, талаачылыкта чөпкө чыкканбыз. Ошентип турмуш жолун 78 жылы баштап, бүгүнкү күндө 5 балалуумун. Кудайга шүгүр, эми жаман эмес, буга чейин кыйынчылыктар болду, сабырдуулук менен жеңдик. Бүгүнкү күндө Аллага шүгүр. Атайына жеркен чарбада, мал чарбасында иштеп калдык. Ал жерде иштеп өтө чоң ийгиликтерге жетиштик. Бүт грамоталарды алып, мындай алкыштарды алып жүрдүк. Жолдошбай Момунов менен иштешип калдык. Шүкүровдун директорубуз менен ал кишилер менен иштешип калдык. Эми өтө күчтүү кишилер менен иштешип калганыма мен ошолордун тарбиясын алып калганыма ыраазымын да. Дээринде окусам, жогорку билим алсам деген келин өжүрлөнүп, кайын журтун ата-энесин макулдатып, жаш бөбөгү колунда экенине карабай, жогорку окуу жайга тапшырып, зоотехникалык кесипке ээ болгон. Окуйм деген максатым бар болчу, эми шартка байланыштуу менталитет дейбиз, анан окубай жүргөнбүз да. Параллель менен жөнөтөт эле. Ошогунан ким барат дегенде мен барамын деп анан жөнөп калып, тандаганда дагы мал чарбасында иштейт элем дагы. Мал чарбасында иштейме байланыштуу ошо зоотехник кесибин тандап калып, ошол жакта сырттан окуп жүрүп бүтүрдүм. Эми чындыгында ата-энемдин үйүндө окуй албай калгандыгына байланыштуу менде чоң максат бар эле да. Окушум керек эле, иштешим керек эле деген. Бирок эми жолдошум дагы ошол кезде туура түшүндүбү, балалуу болгонумда окуп калбадымбы? Балалуу болгонумда балдарымды көтөрүп барып сессияларга, анан баламды караганга энемди алып барып, ошентип жүрүп, сырттан окуп жүрүп болсо дагы бүтүп алдым да. Көп жылдык эл менен иштешүү, калк кызматында болуу Мастура эжеге турмуштук бир топ тажрыйба боло алды. Адамды ири максаттар гана алдыга умтулуусун, аракеттенүүсүн жаратаарын айтат. Чындыгында менде мындай максаттар өтө чоң болгондо, бир нерсени жасагандан кийин ошол ишке аштып, андан кийин өтө чоң максат коём да. Кичинекей максат койбойм. Өтө чоң максатты коюп алып, ошо жеткенге аракет кылам. Чындыгында тоскоолдуктар болот, кыйынчылык болот, сени жаман көргөндөр болот, бул максатың ишке ашпайт, эмне кыласың дегендер болот. Бирок ошондой болсо да аркага кайтпай турган эмем бар экен да. Касиетпи же бир алдыга умтула турган бир өжөрлүк бар бекен. Алиги биздер чечкиндүүлүк деп коет го, чечкиндүүлүк, өжөрлүк бар экен. Ошондой сапат менде бар экен да. Жасаган иштеримдин убагында мындай тарыхта кыла турган изи бар да, аз болсо да, өзүмдүн айылым деңгээлде болсо да, өзүмдүн ушул өзүм теңдей энелердин катарында да болсо да, эми жасаган иштерим бар экен да. Чек арада жайгашкан Баткен районундагы Кызыл Бел айылынын түптүүлүүсүнө, ал жердин өнүгүүсүнө, өрүшүнө салым кошкон аракеттин баары анын өжөрлүгү менен ишке ашкан десек болот. Кызыл Бел айыл чек арада азыр дагы бир жаңы айыл түптөдүк, Жолдошбай Момунов айыл деп. Бул дагы чек арада турат да. Ошол айыл түптөгөнүбүздүн себеби мен райком депутат элем, 2011 жылы ошол маселени көтөрүп чыкканмын. Ошол жер кимдики? Аныктагыла деп кат жаздым, районго кат жаздым, областка кат жаздым, алардан жообун алдым. Сиз көтөргөн жер Кыргызстандык экен. Деп ошол жооп келгенге чейин 2012 жылы кайра Карабак айыл кеңешине, райондук кеңеш жоюлуп кетип, Карабак айыл кеңешине депутат болуп бардым. Депутат болуп баргандан кийин ошол маселени кайрадан көтөрдүм. Бизде 700-800 адам очередте турат. Ошого жер бербейлиби? Эртең Аксай менен Көкташтай бизде конфликттер болбой койбойт, эч ким кепил боло албайт. 600 кожолукка 14 жылы жер бердик. 17 жылы 5 километр таза сууду жеткирип койдум. Эң биринчи таза суу барса эл барат, чек ара жертерек тосулат, чек ара бекемделет деп 8,5 миллион сом долбоорун алып койдук. Ошентип Момунов айылын түптөп алдык. Айылдагы ичүүчү таза суу коомдук бирикмесин 20 жыл жетектеди.
Эмилгечил жетекчи айылдын калк көчү бар элек жерлерине да суу жеткирип, жалпысынан 20 миллион сомдон ашык долбоорду ишке ашырган экен. Боз талаага суу жеткирип, чек араны бекемдөөдө орду зор, стратегиялык мааниси жогору Момунов айылын түптөлүшүнө да ополтоодой салым кошо алган. Ушул иштеп кандай жумуш болбосун, тамекичилик бригадир болуп да иштедим. Бригадирдин жардамчысы болуп деле иштедим. Андан кийин кооператив болду. Кооперативде деле талаачылыкта иштеп жүрдүк. Ошентип эле анан иштеп келип эле анан таза сууга жетекчи ким керек болду, ким чыгат дегенде эч ким чыкпай калып анан мен да ошондо өжөр экенмин, эркекмиш экенин билбептирмин. Анан таза суунун жетекчиси болуп иштеп калдым. Бүгүнкү күндө 20 жыл болду. Кыйналдым, дерек өкмөттөргө барып ыйлаган күндөрүм болду. Алыңыздар, бул эркекмиш экен, мен билбептирмин. Десем, жок, сен жарайсың, иштейсиң, сен кыласың, колуңдан келет деп кайта мотивация берип бүгүнкү күндө 20 жыл болуп иштегениме 20 миллион инвестиция тартып, элдерди толук суу менен камсыз кылдым десем болот да. Жергиликтүү кеңештин 4 жолку чакырылышына депутат да болуп, кызмат кылган активист эже азыр да жаштар менен тең тайлашып, өзүн өнүктүрүп, коомдук уюмдардын ар тармактуу окууларына катышып, айыл турмушун оңдоо аракетинде. Ал аялдардын коомдогу орду, аларга болгон түшүнүк, шарттар кыйла өзгөрдү дейт. Семинарларга барып, билимибизди өркүндөтүп, өзүбүздүн билген немебизди өзүбүздүн кийинки муундарга таштайлы, бизден үлгү алсын, биздей болуп иштесиндер деген эле максатта жүрөбүз да. Артыбызда из калтыралы деп. Бизден кийингилер бизден да күчтүү болуп чыксын. Эл үчүн, айыл үчүн, район үчүн, кыргыз үчүн күйө турган инсандар чыгат деген максатта жүрөбүз да. Мастура Надирова эл үчүн жасаган эмгеги, үлгүлүү аракети бааланып, бир нече сыйлыктарды алып, эмгектери китептерге да чыкты. Карыдым, арыдым деп калбай, али да күйлүү, алдыга койгон асыл максаттары арбын. Өз көмөчүм, өз кызыкчылыгым деп аракеттенбей, артымда эмгегим, эл үчүн жасаган изги ишим калса деп, кийинки муунду да аракетчилдикке үгүттөп келет. Кыйынчылыктардын баардыгына сабырдуулук менен жеңип отуруп, анан бүгүнкү күндө элдин кызы болуп калдык да. Азыркы эми шарт бар да, келин кыздар деле өздөрү алдыга максатын коюп, умтулуп, баланы тарбиялоодо, үйдүн жумушун кылганга баарыга жетишсе болот да. Себеби турмуш жеңилдеп атат. Бизде түндөсү нан жаап, түндөсү кир жууп, анан күндүз ишке барат элек да. Азыр андай эмес. Салып койсо кири деле бүтөт, наны деле духовкада бышырып атат, чайы деле плитада кайнап атат. Мүмкүнчүлүк бар да. Неге өздөрүнүн умтулуусу да. Руханий байлыкты өстүрүп, өзүбүздү өстүрүп, калыптандырып, ушул элге кызмат кылайык деген максат менен бизден үлгү алсын деп жүрөбүз. Биз иштесек деле эч ким урушпайт, иштебесек деле эч ким урушпайт.